Мынакей алдыбызда Кадамжай Москвадагы Кызылбулак коомдук фондунан келген дары-дармектер, Бишкектен келген дары-дармектер мына Кызылбулактан алынган мынакей аппараттар менен келип отурабыз азыр. Анда болсо коомдун бүткүлүгүн берели. Assalamu alaikum, hurmatly tуугандар. Moskva, Bishkek sizlerden jönөткөн, айылга жөнөткөн дары-дармектериңиздерди Кадамжайдан тосуп алып келип, мына халктын алдыда сүйөнекелер, мына эжелер баш болуп тапшырган турабыз. Мына аманат келди, аманатыңыздар. Ушуларды мына сүйөнекелерге тапшырдык. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Атаңызды алдык. Кызылбулак Кадамжай Музыкасы коомунун Бишкекте балдарга чоң ыраазычылык, Москвада Кызылбулак коомунун балдарга да чоң рахмат. Силерге ийгилик. Жөнөткөн жабыктарды алдык. Сүйөнекеге тапшырып атабыз. Элибиз оорубасын, бул апаттан батылет чыгып кетели. Силерге ийгилик, каалап коюп беребиз. Рахмат, чоң. Assalamu alaikum, барлык көрүп тургандар, ушул жерде тургандар. Мына баардыгы белгилүү өтө кыйын ахвал болуп атат, оор болуп атат дегендей. Ошол Кызылбулак коомунун фонду, Бишкектегилер, Москвадагылар жалпы эле жардам берип аткандар баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Көптүк көл болот дегенде мына баардыгыбыз биригип сиздер жакшы болуптур, мына келиптир. Буюрса баардыгыбыз бириксек, бул оорудан жеңебиз. Жамандыктын аркасында жакшылык деген жакшылык күндөр дагы бар. Рахмат силерге, ишиңизге ийгилик, ден соолук, ичиңиздерге. Ушул баардыгы эле жалпы эле жардам бергендердин баардыгына ден соолук кылам. Үй ичинде тынчтык аман болсун, оорубасындар. Баардыгы оорубай, эсен аман ушу оорудан айыгып, жакшылык күндөрдө жолугушуп, жакшылык күндөрдү үстүнө жүрө берели. Рахмат. баардыгыңыздарга рахмат. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр мына кырдаалга байланыштуу бизде Кыргызстанда өтө ортундуу кырдаалга байланыштуу четте жүргөн биздин жердештерибиз мына азыр дагы алдык. Ростов-на-Доnu'да жүргөндөр, мынабы Москвада жүргөндөр, Россияда жүргөндөр бардыгы. Анан Бишкектеги жердештерибиз ушундай кылып четте калышпай мына бизге ушу кырдаалда жардам беришип ататтар. Мына азыр биз алдык Москвадан келгендерди, Ростов-на-Доnu'дан келгендерди, Бишкектен келген керектенүүчү каражаттарды алдык. Эми анан мына өзүбүздүн айылдагылар чогулган аппараттардан алдык. Айылдагылардан четте калганда бизге жардам беришип ататтар. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Эми ушул жанагы өкмөт өзү айткандай баардыгыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгара турган болсок, баардыгыбыз биримдикте иштесек, бул оорудан жеңебиз. Жана айткандай ушул артында дагы жакшылыктар болсун. Ушул рахмат силерге дагы ушул бизге ушундай жардам бергениңиздер үчүн элибизге. Биз дагы ушул элибизге жардам берип бергенге даярбыз. Рахмат. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.